саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылгандар. Алтынбек Дурушбекович, сиздин маалыматыңызды уктук. Менде бир-эки тактоочу эле суроо. Бул эми негизги бул долбоорду колдошубуз керек. Себеби бүгүн бул маанилүү маселелердин бири. Бүгүнкү ушул сиздер алып аткан 9 миллионго жакын евро буга чейин мисалы келишимдер подрядчик менен түзүлгөн, баарысы кетип аткан. Эмне себептен кошумча каржылоо чыгып калды эми бул? Эмненин негизинде? Материалдардын кымбатташыбы же инфляциябы? Курспу валютанын? Бул жерде проект боюнча кошумча чыгып калган бирден бир себеби, башында айтып өтүп кеткендей, башында 450 километр болчу, бул ТЭОнун негизинде. Андан кийин такталган проекттердин негизинде бүгүнкү күндө линиянын узундугу 456 километр болду. Бул жерде 6 километр кошумча линия кошулуп кетти, трасса өзгөрдү. Андан сырткары дүйнөдө металлга болгон, материалдарга болгон кымбатчылыктын негизинде дагы ушул өзгөрүү келип түштү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул проекттин болгондо бир 4-5 жыл болду. Ушул көп жылдыктын ичинде ценаларга өзгөрүүлөр болуп, ушундай бир кошумча каражаттарга туш келдик. Рахмат. Негизи ушул Каса 1000 долбоорунун алкагында өзүңүзгө белгилүү болгондой, ушул республиканын аралыгынан аралап өткөн кээ бир айылдарга бир компенсация иретинде же кандайдыр бир сос объектилер ар бир айылга кошумча курулуштар да курулган да. Ошонун дагы ушул долбоордун ичинен кететпи баарысы? Ооба, өзүңүз туура айттыңыз. Бул долбоордун негизинде Ариске да биз Арistин боюнча где-то 10 миллион доллардай соц объекттерге, ошол кайсы линиядан бойлой кеткен айыл өкмөттөргө чоң жардамдар берилген социалдык тармактан. Ошол Аристин кылган жумушун сиздер контролдойсуздарбы? Заказчик сиздерби же алар башка? Материалдарын толугу менен Арист тарабынан алынды, ал эми жумушту толугу менен биздин компания жасады. Энергетика жасады толугу менен жумуштарын. Көзөмөл сиздерде ошондо? Жалпы көзөмөл боюнча чогуу жумуш алып бардык, ооба. Бүгүнкү күндө канча айылга канча объект салынган? 77 айыл жөнүндө сөз болуп атат. Бул ошол линияны бойлой кеткен. Ошол жерлерде социалдык объекттер салынды, жаңы трансформаторлор коюлуп берилди, линиялар алмаштырылды. Ошол жалпы 77 айылда. Рахмат, ошону да бир көзөмөлгө алып контролдоп койсоңуздар, эми кандай болбосун жоопкерчилик сиздерде болгондон кийин, эми Арис болгону подрядчик компания катары аткарып атат. Негизги жоопкерчилик сиздер болсоңуздар, кээ бир айылдарда ушундай бир суроо талаптар да бар да, аткарылыш тууралуу. Ошону да бир көзөмөлгө алып койсоңуздар, Жарайт. Рахмат.